Салам достор, Кыргыз шоу-бизнесинде бүгүн эмне жаңылык? Биз менен чогуу көрүңүздөр. Анжелика мас абалында туулган күн тосту. Кыйноого кабылып колу сынды. Самара Каримова кимден кош бойлуу? Асель Кадырбекова: мен эс тутумумду таптакыр жоготтум. Асема: мага буттарым жагат, күйөөмдү буттарым кызыктырат. Мен өзүм сүйөм өзүм буттарымдычы. Соц тармактарда белгилүү ырчы Анжелика Кайратованын видеосу тарады. Анда ал курбу кызынын туулган күнүндө отурган. Анын мас экендигин соц тармактагылардын көбү байкап, түрдүү пикирлерин калтырышкан. Анда Анжелика мас абалында экен деп ачуу сөздөрүн калтырышкан. Ал эми сиз бул тууралуу кандай ойлойсуз? Эгерде оюңузду билдиргиңиз келсе, комментарийге жазып, лайк басып, биздин каналга катталыңыздар. Если наши дети будут общаться, навеки продлится. Поэтому желаю женского счастья всем. А там самая успешная бизнес-вумен. Малика Дина киного кабылып, колу сынды. Белгилүү ырчы Малика Дина киного тартылып жатып, колун сындырып алды. Бул тууралуу актриса Динара Багышбаева социалдык тармактагы жеке баракчасынан билдирди. Кино кыйноо дегендей кокустук болуп кетти. Маалыматка караганда, тасмада ырчыны колунан сүйрөп кеткен жерин тартып жатканда колу сынып кеткени айтылды. Кыргыз эстрада ырчысы Самара Каримованын Instagram катталуучулары анын боюнда барбы деп суроо коюшууда. Сиз кош бойлуу окшойсуз, аны жашырып айтпай жатасыз го. Боюңузда барбы деген суроолор көбөйүп жатат. Анан ал кош бойлуубу же жокпу дагы эле белгисиз. Ал эми сиз бул тууралуу кандай ойлойсуз? Эгерде оюңузду билдиргиңиз келсе, комментарийге жазып, лайк басып, биздин видео менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Асель Кадырбекова: кээ бир жакындарымды тааныбай, тоюмду эстей албай жатам. Эмне үчүн үй бүлөмдүн ар бир мүчөлөрүн жүктөп жаткандыгымды түшүндүргүм келди. Мен эс тутумумду таптакыр жоготтум. Жаңыдан гана эсиме келе баштадым. Бирок айрым нерселерди, анын ичинде адамдарды эстей албай жатам. Доктурлар убакыт керек дешти. Мен жада калса өзүмдүн үлпөт тоюмду эстей албай жатам. Instagram өзгөчө сүрөттөр эс тутумумду жаңылайт. Жакындарымды, досторумду көп жүктөп турайын деп чечтим. Булар менин инелерим. Мен аларды сүйөм. Болбосо мен аларга терс мүнөздөрүмдү гана көрсөтөм. Бир гана алар мага чыдап, мени дароо кечиришет деп жазган Асель Кадырбекова. Ал эми биздин жамаат Асель Кадырбекованын сакайып кетишине тилектеш. Актриса Айгерим Саматова куралды чачып, кайра жыйнаган тасмасы тарады. Тасмада көрүнүп тургандай, актриса тасмага кайсы бир ролду ойноо үчүн машыгып жатканын көрүүгө болот. Ырчы Чолпон Талипбек операция жолу менен көкүрөгүн чоңойткону барыбызга маалым. Ал эми ырчы айымдын көптөн бери Бодрумда эс алып жүргөнүнөн кабардар болдук. Эс алуудагы жарым жылаңач сүрөтүн жүктөп, мен бул жерде ырахаттанып жатам деп билдирүү калтырган. Көрмандары болсо, качан эле ушинтип кыргыздын кызы жылаңач денесин көрсөтчү эле десе, айрымдары мактоо сөздөрүн айтып жатат. Айтор Чолпон Талипбектин ырларынан дагы төшүү популярдуулукту көбүрөөк алды окшойт. Ал эми сиз бул тууралуу кандай ойлойсуз? Эгерде оюңузду билдиргиңиз келсе, комментарийге жазып, лайк басып, биздин каналга катталыңыздар. Асема: мага буттарым жагат, күйөөмдү буттарым кызыктырат. Мен өзүм сүйөм өзүм буттарымдычы. Мен билбейм, мен сүйөм, мен даже күйөөм суктанат, мен буттарым менен күйөөмдү чапам. Мына Асемадан сулуулуктун сырлары. Баягы мага буттарым жагат, менин өзүм денем түзүлүшү жагат, спортивный түзүлүшкө кирет, подтянутый булчуңдары менен керектүү жерлери менен да, керектүү булчуңдар менен да.
прессим бар, өзүмдүн прессим сакталган. Мен аябай сүйүнөм да ошогочу. Мисалы, отурганда кыздардын ичтерин складка камырдай болуп көрөм да. А меники складка болбойт, меники прессим сакталып турат да, но ошентсе да байкуш ичим ушунча 4,5 килограммды көтөргөн соң, бул уже растяжка болсо дагы байкуш кичине балдардын көтөндөрү бириш болуп кетет го. Кичине ушундай болот да, ичимчи.